Катуу угарман, мен өзүмдүн башымдан өтүп жаткан тагдырым тууралуу сиздер менен бөлүшкүм келди. Учурда 15 жаштамын, 2 тууганбыз. Эс тартканымдан бери эле атам менен апамдын чыр чатагы менен чоңойдум. Экөө урушат, апам ыйлайт. Атам барган сайын ичкиликке берилип, таптакыр биз менен иши жок. Апам байкуш бизди багуу үчүн талаак ишке чыгып, акча таап келет. Эмнеси болсо да апам жанымда колдоо көрсөткөнү үчүн ойноп, эч нерседен капарсыз бактылуу жүргөнүмдү сездим. Атамда эч өзгөрүү болбогону үчүн апам Москвага кетмей болду. Үй жумуштары менин мойнумда. Инем экөөбүз тең чүнчүп кеттик. Мен болсо 6-класста окуйм. Окууга барам, маанайым жок, жүдөп калсам керек. Мугалимдерден сөз угам. Досторум мурдагыдай кошпой калдыбы, же мен өзүм өзгөрдүмбү билбейм. Апам болсо ана барам, мына барам деп 9-класста аяктаганымда келди. Ал жакта ишим жакшы деп Москвага өзү менен кошо мени да алып, жанына пул жугуч кылып киргизди. Досторумду сагынып, окуумду уланткым келип, класс жетекчим менен сүйлөшсөм, билим алууга кеч эместигин айткан соң, Кыргызстанга кетсем, билим алсам деген кыялдар мени алып учат. Менин айтайын дегеним, мен сыяктуу жашы жете элек өспүрүмдөр бул жакта көп экенине күбө болдум. Алар учурда билимге ээ боло албай, алтын балалыгын өткөрбөй, турмуштун запкысын эрте тартып, миграцияда жүргөнүнө